Балабакчаларда ачуу демилгеси ишке Урматтуу ашырылууда. теле көрүүчүлөр, ал эми биз программабызды баштадык. Дал ушул учурда келечекке кам көрүү үчүн жаш жеткинчектерди тарбиялай турган бир атайын сонун долбоор иштелип чыккан экен. Ошол боюнча сүйлөшөлү. Ооба, долбоор жөнүндө кененирээк маалымат берип коелу. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан мектепке чейинки билим берүү кызматтарын көрсөтүүдөгү тоскоолдуктарды азайтуу жана балдарды мектепке чейинки билим берүү менен камтууну жогорулатуу программасынын алкагында үй тибиндеги бала бакчаларды ачуу демилгеси ишке ашырылууда. Ооба. Мына ушул багытта биз сөз кылуу үчүн студиябызга меймандарды чакырып алдык. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин мектепке чейинки билим берүү башкармалыгынын башчысы Нурзида Касымова эжекебиз. Ошондой эле өкмөттүк акселераторлор жумушчу тобунун мүчөсү Гүлмира Үмүталиева бизде мейманда. Кутмандуу таңыңыздар менен. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Кош келиңиздер. Келиңиздер, эми мына ушул үй тибиндеги бала бакчалардын артыкчылыгы боюнча алгач кеп кылып алалы. Эгер ачылса, буюрса, ишке кирсе, кандай артыкчылыктарга ээ болот жана бала бакчадагы ошо тарбия берүүдө эмне бир өзгөчөлүктөрдү алып келиши мүмкүн? Албетте бул бала бакча өзгөчө типтеги балдар бакчасы болуп жатат. Мында буга чейин биз мамлекеттик, муниципалдык, жеке менчик деген гана балдар бакчасын билсек, азыр биз жеке жактарга, жеке адамдарга уруксат берип, өзү жеке ишкер өзүнүн мүмкүнчүлүгүн колдонуп, өзүнүн үй шартында үй тибиндеги балдар бакчасын ачканга уруксат берейин деп жатабыз. Мында сөзсүз түрдө жеке ишкерлер, айымдар болушу мүмкүн, ишкерлер болушу мүмкүн. Атайын балдарга арналган шарттары болсо, өзүнүн үйүндө эле 25 балага чейин жер үйдө болсо, 10 балага чейин квартирада жашаган болсо батирде уруксат алып, каттоодон өтүп, жеке ишкер болуп каттоодон өтүп, андан кийин балдарды тарбияласа болот да. Ошол жеңил мүмкүнчүлүктөр түзүп жатабыз. Мурункудай жана организация, атайын билим берүү уюму болуп каттоодон өтүп лицензия алуу деген бул жерде жок. Бул жерде жеке ишкер катары кызмат көрсөтүшөт. Көзөмөл кандай болот анда? Мамлекет тарабынан көзөмөл сөзсүз түрдө болуп турат да. Азыр биз биринчи эле көзөмөл деп айткандан алыспыз. Азыр мониторинг жүргүзөбүз. Бул жерде ар бир жеке ишкер ачкан жеке ишкердин билим берүүнү колдоо менен, алардын квалификациясын жогорулатуу менен, аларды баягы ар тараптан колдоо болуп жатат. Мониторинг менен бирге жардам берүү да. Алардын ишин өркүндөтүүгө, балдарды кароого шарттарды түзүүгө, ушул кеңейтүү үчүн баягы колдоо болуп жатат. Бул боюнча президентибиз Садыр Нуркожоевичтин, Акылбек Үсөнбековичтин тапшырмалары менен ушул өкмөттүк акселератор программасы старт алган күндөн тартып, март айында бир нече ченемдик укуктук документтер иштелип чыгып жатат. Алардын негизинде баягы билим берүү тармагы, саламаттыкты сактоо тармагы, коопсуздук өрт өчүрүүчү кызматы тарабы, кантип баягы налогтордон, салыктан жеңилдик берилет, бардык мамлекеттик органдар биргелешкен ведомстволук жумушчу топ түзүлүп, анын башында биздин балдар укугун коргоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүл, президенттик администрациянын өкүлү Асел Рысбековна турат. Ошол чоң топ бир нече багытта иш алып барып жатат. Бала бакча ачам деген айым кандай критерийлерге жооп бериш керек? Бул Нурзида айым айткандай, эң чоң мүмкүнчүлүк болуп атат азыркы күндө балдар менен декретте отурган айымдар үчүн дагы бул сиз өзүңүздүн балаңызды багып атып эле, ошол эле учурда башка кошуналардын балдарын чогултуп багып, өзүңүздүн үй шартында, үй тибинде бала бакчаны ачып, кошумча киреше тапсаңыз да болот. Бул биринчиден айымдарды ишкерликке үйрөтүү болсо, экинчиден биздин Кыргыз Республикасында балдар бакчасы менен камтуу өтө төмөн болгондуктан бул ошого багыт алды да. Эки нерсе менен анан бул президенттин баягы тапшырмасы менен 100 күндүк мөөнөттө коюлуп, кыска аралыкта ошо аялдарды, көбүнчө эми аялдар келип атат жеке ишкерликке. Аялдарды кыска аралыкта окутуп, андан кийин алар ишкерликти да үйрөнүшөт, кантип иш жүргүзгөндө. Ошондой эле 3 күндүк окуунун ичинде билим берүү тармагында
балдардын жаш өзгөчөлүгүнө карата билим берилет. Андан кийин саламаттык сактоо министрлиги тарабынан иштелип чыккан эрежелер бекитилип, алар окутулат. Балдарга кандай тамактарды бериш керек, балдарды кандай күн тартибинде кармаш керек, саламаттыгын кантип сакташ керек. Андан кийин өрт коопсуздугу дагы балдардын коопсуз чөйрөсүн карашкан. Ошондой эле эң артында ишкерлик боюнча мамлекеттик салык кызматы дагы өздөрүнүн эрежелерин иштеп чыгып, атайын жалаң ушул үй тибиндеги бала бакчаларды ачкан жеке жактар үчүн бирдиктүү салык 0 ставкасы менен, ошондой эле патенттин негизинде жеңилдетилген ишкердик ачуу каралганда. Ошондуктан биз азыр көрүп аткан бардык айымдарды ушу ишкерликти ачууга чакырабыз. Эң негизгиси бул пилоттук болуп атат. Пилоттук долбоор Бишкек шаарында билесиздер, бала бакча аябай жетишсиз. Ошон үчүн Ленин жана 1-Май райондорунда пилоттук негизде жаңы конуштарда өзгөчө жер тамда мисалы үчүн жашаган айымдар үйүндө мисалы кандай десек бир чоң залы бардыр, коноктоскон. Ал бирок күнүгө эле коноктоспойт да ал айым. Ошол үйгө эле балдарды кабыл алып, эртең менен ойнотуп, анан түштө башка бөлмөдө ашканада тамак берип, анан кайра ошол эле бөлмөсүндө уктатып, кайра тургузгандан кийин тамак берет да. Тамак берип атканда ал жерди жыйнап, желдетип, андан кийин кайра балдарды ойнотуп, ошол эле коросунда. Бирок ошол бардык коопсуздук эрежелери баары бир каралып атат. Эң негизгиси жана 3 күндүк окуунун ичинде балдардын коопсуздугу кандай каралыш керек деп бардык министрликтер, жана сиз укпадыңызбы, бул жерде бир эле министрлик эмес, бир нече министрликтер, саламаттык сактоо, билим берүү, өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана салык кызматы бардыгы биргелешкендиктен алар баары биргеликте балдардын коопсуздугу боюнча тапшырмалар берилет. Ошо минималдык эрежелер сакталышы керек. Маселен, ошол коноктосуучу бөлмөдөгү тамак ичкенге кандай шарт болуш керек жана уктаганга кандай шарт түзүп бериш керек? Мен азыр Гүлмира айымды кошумчалап кетсек, жана жеке ишкерлерге талаптар деп айтпадыңызбы? Бул талаптар 18 жаштан 65 жашка чейин куракта, баягы балдарды караганга мүмкүнчүлүгү бар болгон жарандарда, анан өзүнүн арендага алганбы, же өзү жашаганбы, же өзүнүн баягы имараты менен камсыз болгон. Психологиялык жактан да тыкыр көзөмөлгө. Анан баягы коопсуз чөйрөсү түзгөн, соттолгон эмес, анан ден соолугу чың, баягы психикалык оорусу жок деген кишилер бул ишкер катары каттоодон өтсө болот. Диплому жокторчу? Бул атайын билимине азыркы учурда биз карабай эле турабыз. Биздин максат биринчи 3 күндүк тренинг өткөрүп жатабыз. Ошол 3 күнүн ичинде негизги базалык компетенцияларды берип жатабыз. Баягы ар бир тармактан. Андан кийин биз башында айтып кеттим, колдоо көрсөтөбүз. Андан кийин 72 сааттык окуудан өтүш мүмкүн. Андан кийин 1 жыл ичинде толук мектепке чейинки билим берүү кызматын көрсөтүүчү адис катары окуудан өтүшү мүмкүн. Эгерде билими бар болгон болсо, анда жакшы өзүнүн эле үй шартында, үй тибинде иштегенге уруксат берип жатабыз да. Ал сиз жана суроо берип атпайсызбы? Коопсуздук деп. Коопсуздук бул балдар болгондуктан албетте эң биринчи биздин маселе. Ошон үчүн жанагындай медициналык китепчеси да болуш керек. Балдар менен иштеп аткан адамдардын, мисалы үчүн ал жерде 1 киши иштейби, 2-3 киши иштейби, алардын бардыгынын медициналык китепчеси болот. Оорубагандыгы, жугуштуу оорулары жок деген. Андан кийин жана Нурзида айым айткандай эле соттолбогондугу, ошондой эле психоневрологиялык жакта каттоодо турбагандыгы эске алынат да. Анткени биздин ошо 25 бала болобу, 10 бала болобу, канча бала болсо да ата-энелер ошол жерге тыштап аткандан кийин коопсуз чөйрө болуш керек. Эң негизгиси ата-энелер дагы көзөмөлгө алыш керек. Бул жерде көзөмөлдү ким кылат деп атпайсыздарбы? Эң негизги көзөмөл жоопкерчилик ата-энелер караш керек да. Балдарын берип атканда келишим ошо жеке ишкер менен түзүп, анан кийин ал бири-бирин жакшы таанышат да, жаңы конушта жашашабы, жаңы ошо аймакта. Анан келишимдерди өздөрү өз ара түзүшөт. Баасында ошо өзү жеке ишкер өзү түзөт. Мисалы үчүн эч ким ага мынча акча кой деп айтпайт, өзүнүн шартына карайт. Ошол жердеги адамдар канча акча төлөй алат, ошону дагы баягы рынок шартына карата өздөрү түзүшөт да баасын. Демек кепилдикти ошол баягы бала бакчаны түзүп аткан адам менен адам берет экен да ата-энелерге. Ооба, жеке ишкер жоопкерчиликтүү болот. Балдардын
коопсуздугуна. ата эне таштап кеткенден кайра алып кеткенге чейин. Бирок ата энелер дагы ошондон жеке ишкерден талап кылыш керек. Анткени бул биринчи жолу бизде ачылып аткандыктан, бирок булар башка өлкөлөрдө деле бар экен. Анткени бардык эле учурда мамлекет бала бакча менен камсыздабай албайт экен да. Бизде болсо өсүү бар, демографиялык. Бала бакчалар менен камсыздоо мамлекеттин муниципалдык бала бакчалар жетишсиз болуп атат да. Маселен ошол бала бакча ачам деген жаран сөзсүз түрдө жогорку мындай шарттарды түзүү менен мындай алек болбой деле койсо болот. Эң башкысы кенен, жарык жана таза шарт болсо, бул демилген ишке ашырылат. Негизи биз азыр мындай эң минималдуу талаптарды иштеп чыктык. Мисалы билим берүүдөн сөзсүз түрдө балдардын жаш курагын билиш керек, аларга кантип коопсуз чөйрө түзгөндү билиш керек. Ошол эле учурда баягы бир күндүк ишин кантип пландаштырууну билиш керек. Бала кайсы мезгилде тамак жеп, кайсы мезгилде уктап, кайсы мезгилде өнүк туруучу сабактарды өтүш керек, аны билиш керек. Анан ата энелер менен иштегенди билиш керек деген компетенцияны, базалык компетенцияны окутуп жатсак, саламаттык сактоо тармагынан минималдуу талаптар атайын иштелип чыкты алар тарабынан дагы. Анан өзгөчө кырдаалдар дагы баягы кайсы учурда өрттөн кантип коргонуу керек, кандай шарт түзүш, мисалы ачык турган, шыпта турган, чубалжыган зымдарды кантип чогултуп балдарга коопсуз жайгаштырыш керек деген ушундай жеңил талаптарды коюп жатабыз. Анан сөзсүз түрдө стандарттуу баягы өзүнчө ашканасы болсун, өзүнчө уктоочу болмосун, өзүнчө бир кабаттан турган керебеттери болсун деген талаптар ал жерде алынып салынган да, андай талап жок. Ал жерге жеңилдетилген талаптар киргизилген. Азыр кайрылгандар барбы эми баягы ачайын деп бала? Азыркы учурда 536 кайрылуу катталды. Бул кайрылуу Google Doc формасында электронный ачык ресурстарда Билимдүү Муун деген биздин платформабыз бар. Ошол Билимдүү Муун платформасында жайгашкан. Ал жерде өтүүнү калтырса болот. Бизде пилот негизинен Бишкек шаарынын Лелин 1-Май райондорунда жүрүп жаткан болсо, бизге азыркы учурда аймактардан дагы ушундай өтүнүчтөр, каттоолор келип жатат. Биринчи кезекте июнь айынын 25-ине чейин биз ушул эки райондо пилот жүргүзсөк, андан ары биз баягы жакшы жыйынтыктарды берсе, республикага жайылтууну көздөп жатабыз да. Бул биздин азыр негизи эле коомчулуктун мурункудай инфраструктурага эмес, аябай чоң кооз имаратка эмес, мыкты тарбиячыга баласын тапшырууга баягы бардыкча кызыктар болуп, азыр ата энелер көбүнчө бала бакчадан дагы анын ичинен кимиси мыкты тарбиялайт деген талап биринчига жогору чыгып баратат да. Эгер мыкты тарбиячы болсо, ага баягы аябай кооз имараттын деле кереги жок, ал үй шартында деле тарбиялай алат дегендей. Тарбиячыга басым жасалып жатат да. Бул бала бакчаларда канча балага чейин кабыл алса болот? Бул мындай да, жер там үйлөрдө, мисалы үчүн өзүнүн кичинекей чакан короосу менен 25 балага чейин деп чектөө коюлду. Анткени бул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мисалы талаптары боюнча, анткени ошол жерде чакан эле 2 же 3 эле киши иштеши мүмкүн да. Ошондо эгерде кокустук болуп кетсе, өрт коопсуздугунда ошо чыгарып кеткенге, эвакуация кылганга 25 бала деп. Эгер көп кабаттуу үйдүн биринчи кабатында ачат турган болсо, анда 10 балага чейин. Бирок көп кабаттуу үйдүн жогору болгондо ага балдар азайып баштайт да, саны боюнча. Бул дагы өрт коопсуздугунун талаптары боюнча. Анан эң негизгиси бул жерде президенттин демилгеси менен анан министрлер кабинетинин көзөмөлүндө ишке ашып жаткан бир нече министрликтердин бириктирилип жасап аткан жумушчу тобунун эң негизги максаты жеке ишкерлик менен катар аялдар үйдө эле отуруп калып атпайбы, көбүнчө мисалы бир баланы төрөйт, анан дагы экинчи баланы да төрүп, аны да чоңойтуп аткан учурда бул дал ушул келиндер үчүн сонун мүмкүнчүлүк да. Кээ бир келиндер болсо жогорку билимдүү болушу мүмкүн. Анан ошол убакта өзүнүн 2 баласын карап атып эле дагы кошунасынын же туугандарынын деле балдарын кээде таштап кетет да. Ошондойду мындай системдүү тартипке салып, анын жеке ишкер катары катталып, анан
кандайдыр бир Акы ортодо келишимдерди түзүп алып, анан мисалы үчүн баласын жөнүндө бекер эле карап турса, мындай болсо мен мынчага карап берейин. Тигилер дагы мындай таштап кетип аткан ата энелер дагы, мен мынча убакытка тыштай алам деп баягы өздөрүн пландаштырып, ушул эле экономикалык жагы да бар да, аялдардын өзү дагы өнүгөт, үй бүлөгө да кичине кошумча каражат болот эле. Эң сонун. Ыраазычылык билдирели, бар болуңуздар. Бул иш ийгиликтүү ишке ашсын. Буюрса, ишке ашкандан кийин натыйжа жөнүндө дагы. Биз телефондорду айтып коелу дегенбиз да. Мүмкүнчүлүк барбы? Телефондук байланыштар жөнүндө? Ооба, биз ошо Ленин району боюнча жашагандар 0312 65 68 94 номерине, ошондой эле 1-Май районунда жашагандар 0312 62 35 02 телефондоруна кайрылып, деги эле бул Бишкек шаарындагы тургундар ушул эки аймакка же болбосо жергиликтүү администрацияларга кайрылып, жеке ишкерликти ачам десе да болот. Анан Google Doc'то да диск бар, ошол эме формасы. Азыр электрондук арыздарды кабыл ала беребиз. Окуткулар болуп атат. Абдан жакшы. Балдар өлкөнүн келечеги. Биз аларга ошол кичинекейинен кам көрүп башташыбыз керек. Ошондой максатты көздөгөн бул мектепке чейинки билим берүү максатын көздөгөн үй тибиндеги бала бакчаларды ачуу долбооруна биз ийгиликтерди каалайбыз. Мындан аркы ишмердүүлүгүңүздөр менен дагы жакындан таанышып, чагылдырып турууга биз кызматтабыз. Ооба. Эмесе биз программабызды улантабыз, биз менен бирге болуңуздар.